Өтө арзан баада жер экенин 6 бөлмөлүү жер үй сатка чыкты достор. Колдон чыгарбаңыздар. Амансыздарбы жалпы кыргызстандыктар, тез кабардын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз сиздерге бул чыгарылышыбызда 8 соттук жер тилкесиндеги бак дарактар, кошумча курулуштары бар ушул 6 бөлмөлүү үйдүн сатыла тургандыгын сиздерге маалымдап, обзор кылып айтып берип өтөбүз. Кайсыл жерде десеңиздер, Ошалай негизги трассасы Башбулак айылынын центринде, Айыл өкмөттүн артындагы 2-чи көчөдө Интернационал көчөсү 51-чи тарегинде жайгашкан достор. Бак дарактарды көрдүңүздөр, жүзүм менен эле анар жок экен, анан ананас менен банан жок экен. Калганы бүт бардыгы бар экен. Алма, өрүк, шабдалы, бадам, издегениңдин бүт бардыгын табат экенсиң. Тетиги жерде тоок кепеси бар, көмүрканасы, отунканасы, ажатканасы, сарайы, 2 бөлмөлүү склады жана 6 бөлмөлүү үй. Бул жагында кошумча курулуштардан жайкы кухнясы, 3 очогу, тапчаны жайгашкан достор. Караңыздар. Сонун жерде жайгашкан. Кимдир бирөө ушундай жер үй издеп жаткандар болсо, анда чамдаңыздар, колдон чыгарбаңыздар деген сөздү айткыбыз келип турат. Айрыкча алайлыктар, чоң алайлыктар, жөлөктөрүм, кубаттарым, сиздерге өтө сонун вариант чыкты. Себеби өжөр жан конушунан дагы үйлөрдү тартып атабыз. Ал жерде жердин аянты 5 эле сотик. А бул 8 сотук болуп атат достор. Анан кошумча көчө тарабыны бак дарак кылып, убактылуу пайдаланып жаткан учуру. Муну менен кошо айтканда бир 10 сотуктун тегерегинде болуп калат экен. Бирок бир күн келет, бошот дегенде бошотуп бере бересиздер. Эми келүү даректерин айта турган болсом, учурда мен Ошалай негизги трассасы, бул жерде Башбулак маркети, Башбулак айыл өкмөттөн оң тарапка 30 метр оң тарапка буруласыздар, кийин сол тарапка бурулуп дөңсөөгө чыгып келатып, 2-чи көчөдөн сол тарапка буруласыздар. Бул Интернационал көчөсү. 250 метрдей бери келсеңиздер, жолдун оң тарабында мына ушул сатыла турган үйдү көрөсүздөр достор. Эми кайсы бир бактылуу инсанга насип кылар экен достор? Жүрүңүздөр, эми обзорду бир четинен берели. Чакан ушундай дарбазасы орун алыптыр. Биринчи кандай кылсак, үйдү тааныштыралы, андан кийин кошумча курулуштарды көрсөтөлү. Бисмилла. Айнек терезелери бүт бардыгы пластиктен экен. Анан 3 күндөн бери свет өчүп атат, саат 5:30 жанып атат дейт. Ошол себептүү свет өчүк болсо дагы бир аз сиздерге обзор кылып көрсөтөлү. Бул зал конок бөлмөсү. МДФ каражаттары менен патологу, дубалдары бүт бардыгы обшивка болгон, асты болсо ОСБ, ДСБ менен пол болгон, 2 терезеси бар, занавескалар тартылуу. Электромонтаждары, сантехника монтаждары дагы бүт бардыгы болгон. Андан кийин 2 бөлмөлүү үй кирди чыкты. Ортолугунда кыш печкеси орун алган, ДСБ менен пол болгон. А бул жагы болсо асман түстөгү тунике менен сонун кылып эле оңдоп коюптур. Мына ушундай хай-тек стилиндеги эшикти орнотуптур ортолукка. Бул жагы болсо спальный, ата-энелер уктоочу бөлмө, 3 көздүү пластик. Бул жакты арт тарапты карап турса, мына ушул мына сиздердин жериңиздерден тарапты карап турган 1, 2, 3, 4, 5 көздүү чоң панорамный терезе орун алыптыр. Жакшы. Эртең менен күн чыкканда дагы жарык кирет экен, күн нуру тиет экен, батканда дагы ошондой. Жакшы экен да. Сквозной терезелер орун алыптыр. Андан кийин бул жагында дагы бир бөлмө орун алган. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кире бериш жайы, коридор аркылуу дагы бир бул жагына өтсөңүздөр, чакан ашканасы, ашкана эмеректери бир аз тургузулган. Бул жактан болсо суу чыгат достор. Бул сөөрү тапчаны. Ушул жерде жатып эс алсаңыз болот, тамактансаңыздар болот. Азыр эми буга чейин ачып көрбөдүк эле, ачпай эле коёй эле. Я суу атып бербесин. Бул жагында болсо 2 бөлмө орун алган. Бул жагы универсал комната. Ушул жерден отту күпүлдөтүп чыга бересиздер, кышында маза кылып майкачан чыгасыздар. Буйруса. Жакшы. Бул жакты караган терезеси орун алыптыр. 2-чи тарабына келе турган болсок, бул жагы бир аз сөөр тапчан болгондугу үчүн караңгы көрүнүп атат. Узун туурасы болжол менен 4,5-5 чыгып калат. Туурасы 180. Ошол туугандар. $59 000. Бир аз кеми бар, сүйлөшүү жолдору каралат, андыктан чамдаңыздар сиздерге насип кылган болсун. Документтери так сразу сиздерге өткөрүлүп берилет. Андыктан чамдаңыздар, ой туугандар. $59 000 кеми болот. Кичине 5-10 миң түшү берем деди. Негизи такап эле акыркы баасына карап айтып берип койду. Жакшы. Эми айланага көз чаптырыңыздар. Өрүктөрү 7-8 жылдык болуп калыптыр. Раса мөмө бере турган маал экен да. Алмалар деле ошондой. Бадам бар экен.
роза гүлдөрү эгилиптир. Бир четинен баштай берели эми бул жагына өтүп. Өзү 8 сотук экен. 20-га 40 окшойт жердин узунтурасы. Так, бул жерден дагы суу чыгат экен. 2 бөлмөлүү склад сиздерге бир эле ачып көрсөтүп коелу, ичкери кириштин кажети жок. 2 бөлмөдөн турат. Бул жагында сарай. Бирок мына складдан чыксаңыздар эле тандыр дагы дайын экен да. Нанды өзүңүздөр ушул жерден жаап жей бересиздер. Мына жерден жер астынан артезиан таза суусу чыгарылыптыр. Ушул жерден. Бул жагы мына ажатканасы, көмүркана, отунканасы. Жүрүңүздөр, эми икир-чикиринен бери көрсөтө берели. Жер негизи кенен экен да. Чек арасы мына кошуналар менен тартылган. Отун жыйылган экен, таш бар экен, булардын баардыгы белекке калса керек. Анан кымыз-пымыз, андай мындай кандайм десеңиздер, бакалашка дагы дайын экен, желим бөтөлкө. Жакшы, мына багын дагы аралап көрсөттү. Мына шабдалынын түрү бар экен, алманын тез пышары, анан күздө пышары бар экен. Атын таппай калам да, ушундай да. Семиренка алманын аталышы. Мына аралап эми кошумча бул жактагы 2 бөлмөлүү курулушуну көрсөтүп коелу. Песка блок менен салыныптыр. Бул жагы сөөрү тапчан. Көрдүңүздөрбү? Тамакты кылып ушул жерде чай ичип, маза шабадада, көлөкөдө жатып эс ала турган жай экен. Бул жагы болсо 3 очоктун орду. Буйруса, аны каалагандай кылып өзүңүздөр кылып алсаңыздар болот. Кандай экен туугандар? Жактыбы сиздерге? Мага негизи жагып атат. Арзан айтылды. $59.000 кичине ырымына гана түшүрүлүп берилет, 5-10 миң. Болбосо реалдуу клиенттер келиңиздер. Тарс берип сатып алыңыздар, өкүнбөйсүздөр. Айыл өкмөтүнүн артындагы экинчи көчө, Интернационал көчөсү 51. Мен бул чыгарышты жыйынтыктадым. Чамдаңыздар. Тойлор, аштар өтсүн, жакшы күндөр өтсүн бул жерден. Жакшылыкта да жолугушуп жүрө берели. Ассаламу алейкум.